Бирөөлөр өз жанынын кызыкчылыгын ойлойт, өзгөлөр үчүн түйшөлбөйт. Өзүмчүлдүктүн чеңгелинен чыга албай, өлкө намысын унутта калтырып, турмуш агымы менен кете берет. А бирөөлөр өзүнөн мурда улуттук намысты жогору коюп, табият тартуулаган таланты менен талыкпай иштеп, ошол таң агаргандан каш карайганча эмгектен баар таап, ошондон ырахат алып, журтум деп түйшөлөт. Эмгек ан үчүн баарынан жогору турат. Болгондо да адал мээнети менен атпай кыргызга күчүн жумшаган элибиздин бир нече чыгаандары чыкты. Мына ошолордун катарында чыдамкайлыгы, кайраты, ички интеллектиси, ашкере боорукерлиги менен айырмаланган инсан Рыскул Алыбаев. Рыскул Алыбаев көргөндүн көзүн талдырган Сарыөзөн чүйдүн койнунда, азыркы Ысык Ата районундагы Ичке суу айылында 1912 жылы жарыкка келген. Айланасына аяр караган дили таза, акылы сергек Рыскул кичинесинен турмуштун оор соккусун алат. Аркы беркини аңдай элек кезде эле атасынан ажырап жетим калат. Анан көп өтпөй кыргыздын башына кыйын күн түшүп, 1916 жылы үркүндө эл будуңчаң түшүп, оор жоготууларга учурайт. Бир жыл өтүп Октябрь революциясы орнойт. Эс тартып калган кезде бир тууган агасы Аман атына учкаштырып Ордо калаага алып келип, жетим балдар үйүнө тапшырат. Ошол күндөн баштап Рыскул билимге умтулуп, окуучулардын алдыңкысына айланды. Жетим балдар мектебин аяктаган кезде Кыргызстандагы биринчи айыл чарба техникуму зооветеринардык институт болуп уюшулуп калат. Рыскул мына дал ушул тармак боюнча адистикке ээ болуп иштегиси келет да, зооветеринария факультетинде окуп, окууда да, коомдук иштерде да өзүн мыкты көрсөтөт. 1937 жылы институттан жогорку билимге ээ болуп чыккан Рыскул Алыбаевди өкмөт нарын өрөөнүнө ишке жөнөтөт. Катаал шартта колхоз иштеринде жүрүп, малчылардын көйгөйлөрү менен кенен таанышкан Рыскул айыл чарбасын көтөрүүгө күч жумшайт. 4 ай иштеген соң нарындан чакыртылып алынган Алыбаевди дыйканчылык эл комиссариатына улук зоотехник кызматына бекитишет. 1940 жылы Кыргызстан Компартиясынын Фрунзе обкомуна айыл чарба бөлүм башчылыгына дайындашат. Мына дал ушул жылдарда Рыскул чүй өрөөнүндөгү мал чарбасын өстүрүүгө жана айыл чарбасы боюнча адистерди тарбиялап чыгарууга зор салым кошту. Жаш кезинен тартып жооптуу кызматтарга аралашкан Рыскулду калайык калк кичипейилдиги, боорукерлиги, иштермандыгы жана терең билимге ээ экени үчүн урматташат турган. Келечекке асыл максаттарын койгон уландын тилегин согуш талкылады. Алдыда дагы бир канчалаган тилектери бар жигит кан күйгөн согушка аттанды. Улук лейтенант Рыскул Алыбаев согуш талаасында өзүн жоготуп койбой, душмандар менен аеосуз күрөшүп, эрдиктерди жасады. 3 жыл бою кандуу кармаштарга түштү. Сыз окоптордо жатып, ата журтун, киндик кан тамган айылын эстеди. Бул алааматтан аман чыксам, өзүм сүйгөн кесибим менен иштеп, элиме эмгегимди арнайм деди. 1945 жылдын 4 апрели. Рыскул командиринин буйругу боюнча душмандарга озунуп чабуул жасоого камынат. Октор мөндүрдөй жаап, душман менен айыгышкан салгылаш башталат. Бир окумда алдыга карай чабуул жасоого эч кимиси батынып бара албай турганда, Рыскул Алыбаев душмандарга мылтыгын суна, бет алдыга чуркап жөнөйт. Кырсык дал ошол жерден орун алды. Чуркап баратканда бут алдынан мина жарылып, эс учтан танды. Жер көчүп, кулак тунуп, өз денесине ээ боло албай жыгылып бараткан Рыскулдун кулагына командирдин "Жарайсың Алыбаев, азаматсың, сени Советтер Союзунун баатырлыгына көрсөтөм" деген үнү угулуп, анан эстен танды.
Согуш аяктап бараткан жылы советтик армия алдыга карай чабуул жасап Берлинге сапар алган. Оор жарадар болуп госпиталда денесинин бир канча жеринен осколкаларды алдырып, жаны кыйналып жатканда Баатырдык наамды Алыбаев эмес, командири өзүнө энчилеп алганын угуп, ичинен зээни кейиди да кайрадан аман калганына сүйүнүп, саламаттыгына кам көрүүнү ойлоду. Улуу жеңишти ал дал ошол госпиталда жатканда угуп, кубанычтан өрөпкүп ыйлады. Өзү менен бирге катарга туруп, мекенди коргойбуз, согуштан кийин үйүмө кайтып үй бүлө күтөм деп, бирок душман огунан, асмандан жааган бомбадан жаны үзүлгөн көптөгөн курдаштарын эстеп сыздады. Согуштан 3 орден жана 6 медальды көкүрөгүнө тагынып келген Алыбаевди жердештери, курбу курдаштары, кесиптештери зор кубаныч менен тосуп алышты. Үй бүлө күттү. Алган жары Айбүбү экөө 5 балалуу болуп бакытка бөлөндү. 1946 жылдан 1952 жылдын аягына чейин Рыскул Алыбаев Кыргыз СССРинин айыл чарба министрлигинде совхоздор боюнча министрдин орун басары болуп иштеди. Ишти так аткарып, жоопкерчиликти туу туткан Рыскулга 1952 жылы ишеним артып, мал чарба жана ветеринардык илим изилдөө институтунун директору кызматына бекитишти. Эми мал чарбачылыгы менен күн кечирген элибиздин турмуш шарты оңолсун деген Алыбаев илимий изилдөө иштери өнүгүшүнө күчүрөдү. Жерлерди кыдырып, өлкөнүн бардык аймактарына барды. Институттагы илимий иштердин аркасында кол алдындагы кесиптештери менен айыл чарбасы гүлдөп өссүн деп көп аракеттерди көрдү. Рыскул Алыбаев мына ушул мал чарба жана ветеринардык илим изилдөө институтунун директору болуп, 32 жыл үзүрлүү жана натыйжалуу иштеп, Кыргызстандын айыл чарбасына албан эмгек сиңирди. Анын адамгерчилигине, тубаса зиректигине, баам парасатына, жөнөкөйлүгүнө, айрыкча боорукерлик асыл сапатына баа беришчү. Кезегинде ал ветеринария илиминин докторуна айланып, таанымал жазуучуга айланган Абдулхай Алдашевке көмөк көрсөткөн. Мындан тышкары, дүйнөнү өзүнүн калеми менен багындырган Чыңгыз Айтматовго айыл чарба институтун аяктап, аспирантурада окуп илимге аралашам деп атканда, эл душманынын уулу деп куугун тукташканда, биринчи болуп кол сунуп жардамын аянбаган дал ушул Рыскул Алыбаев болгон. Рыскул Алыбаев жакынкы аралыктарда дүйнөгө белгилүү жазуучуга айлана турчу Чыңгыз Айтматовду илимий изилдөө институтунун директору катары эксперименталдык фермага зоотехник кылып жумушка алып камкордук көргөн. Эгерде Рыскул Алыбаев ден соолугунан жабыркабаганда, алдыда дагы көптөгөн иштерди жасап, айыл чарбасына салымын кошо бермек. Бирок жабышкан оору акыры бир топ жыл төшөктө жаткырып кыйнап, жан биргеси Айбүбүнү, балдарынын зээнин кейитти. Жүрөгү мекен деп соккон асыл кеч инсан Рыскул Алыбаев 1984 жылдын 9 декабрында акырет сапар аттанып, үй бүлөсүн кайгыга салып, аны таанып билишкен көптөгөн досторунун кабыргасын кайыштырды. Өмүрү өзүнөн кийинкилерге өрнөк болуп, мазмундуу бир китепке татыган инсан Рыскул Алыбаевдин баскан жолу мына ушундай.